24 жаштагы Зарина бир баланын ненеси. Учурда эч жерде иштебегендиктен Бишкек шаардык иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү башкармалыгы тарабынан окууга жөнөтүлгөн. Кирешелүү кесиптеп сулуулук тармагындагы 2 айлык чач тарач адистигин үйрөнүүдө. Мисалы үчүн бул аябай жакшы перспективдүү жумуш. Мужские стрижки, женские, прическалар, детские стрижки ушунун баарын үйрөтөт бул жакта. Биздин преподавательдери аябай жакшы. Бүт нерсени карап турат, бүт нерсени көрсөтүп, өзү үйрөтүп турат. Бишкек шаардык иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү башкармалыгы тарабынан былтыр 2158 адам кесиптик окууга жиберилген. Бүгүнкү күндө 320 жаран акысыз билим алышууда. Кесиптик окуу мөөнөтү кесибине жараша 1 же 2 айга созулат. Ай сайын 360 сомдон стипендия берилет. Негизинен адистердин перспективасы менен кирешелүүлүгүнө көңүл бурулат. Керектүү профессияларга жөнөтүшөт. Мисалы үчүн алар болсо парикмахер, визажист, компьютерлук сабаттуулук, бухгалтер, жана видео көзөмөлдү орнотуу, өрт өчүргүч күзөттөрдү орнотуу, веб-дизайн, SMM маркетолог, мобилограф, жана видеомонтаж деген сыяктуу азыркы заманбап профессияларды окутуп жатабыз. Биздин постоянный партнерлор бар, алар бизге кайрылган убакта биз аларды жумушка орношууга көмөктөшөбүз. Жаштардын кесипкөйлүгүн өнүктүрүү жана ишке орношуу мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү максатында жаңы долбоор ишке ашырылууда. Аларды заман талабына ылайык кесиптерге окутуп, туруктуу иш менен камсыз кылышат. Студенттер өз алдынча акча таап баштаганга чейин мамлекет тарабынан айына 8200 сомдон стипендия төлөнөт. Учутта турган жумушсуз жаштардын көпчүлүгү кесиби жок. Мектептерди бүтүрүп эле ошол эле эмгек рыногуна түшүп, иш таба албай жүргөндөр. Республикасы боюнча 3000 жумушсуз жаштарды кесипке окутуп, андан кийин стажировкага жөнөтүп, иш берүүчүлөргө туруктуу ишке жайгаштырууга көмөк көрсөттү. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда жумуш орундарынын жетишсиздиги жок. Тескерисинче кесипкөй жумушчулар жетишпейт. Өлкө аймагындагы завод, фабрикалар чет элдик адистерди тартууга квоталарды көбөйтүү өтүнүчүн киргизишкен. Бирок кыргыз жарандарын максималдуу түрдө иш менен камсыз кылуу максатында вакансиялардын саны, айлык маяналары жана кызматтары такталууда. Цифрлардын баардыгын мен бердим, көрсөттүм. Кайсы жаңы биздин фабрикалар бар экен, анын ичинде уже жаңы орундар бар экен, баардыгы даяр экен. Ошол учурда биздин жарандар ошока жумушка барбай жатыптыр деп, аякта эмгек акысынын өлчөмү болсо 25 миңден 60 миңге чейин. Биз жакын арада Ош областына барабыз, кийин мынакей май айында Көлгө барабыз биз. Анткенде мисалы бүгүнкү күндө жергиликтүү бийликтер Көл областында жакшы мындай заманбап фабрикаларды куруп коюптур. Алар бар экен, бирок тилекке каршы биздин жарандар ушак азыр жумушка барбай туруптур. Биз азыр барабыз, оргнабор кылабыз. Жыл сайын жаңы адистиктер боюнча талап күчөп, Кыргызстанда айыл чарба, балык чарба, курулуш, соода жана автоунаа оңдоо жаатындагы кесиптер актуалдуу болууда. Иш берүүчүлөр менен жумушсуз жарандар ортосунда келишим түзүп, эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги активдүү иш алып барышууда. Сайрагүл Полотова, Илдар Анарбеков, Жакшылык Исаков, ЛТР, Бишкек.